Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен биз кыргыз тили сабагы боюнча жемиш багы деген теманы өтөбүз. Демек, бул сабакты өтүүдөн максат биз силер менен мөмө жемиштердин түзүлүшүн, даамын, өңүн ажыратууга машыгабыз жана аларды муунга бөлүүнү үйрөнөбүз. Демек, ар бирибиз мөмө жемиштерди жакшы көрөбүз, эми алардын формасын, түсүн, даамын жана аларды муунга бөлүүнү үйрөнөбүз. Демек, бул сүрөттө кайсыл мөмө жемиш? Бул демек алма, алма деген жемиш экени, бул муунга ажыраганда алма болуп муунга ажырайт экен. Демек, алма деген сөздө эки муун бар экен. Ал эми бул алма түзүлүшү боюнча тоголок экен. Ал эми даамдуу, даамы боюнча даамдуу экен. Ал эми бул кайсыл мөмө жемиш? Демек, бул алмурут. Алмурут муунга ажыраганда, демек биргеликте окуйбуз. Алмурут. Демек, алмурут сөзү 3 муунга ажырайт экен. Ал эми бул түзүлүшү боюнча сүйрө, ал эми өңү сары. Демек, даамы боюнча бул даамдуу болуп эсептелет экен. Андан кийин бул кайсыл жемиш экен? Бул шабдалы. Шабдалы сөзүн эми муунга ажыратабыз. Биргеликте окуйбуз. Шабдалы. Демек, канча муунга ажырады? 3 муунга ажырады. Ал эми өңү боюнча бул кызыл. Ал эми формасы боюнча, түзүлүшү боюнча тоголок экен. Демек, эми бул кайсыл жемиш экен? Буну силер өзүңөр табасыңар. Анын даамы кандай? Жана түзүлүшү кандай экен? Жана өңү кандай аталат экен? Буларды силер дептерибизге жазабыз. Андан кийинки бул жемиш кайсыл? Демек, чие экен. Анын даамы кандай? Түзүлүшү кандай? Жана өңү кандай? Буну дагы силер дептерибизге жазабыз. Эми бул мөмө жемиштерден эмнелер жасалат? Билебизби биз? Анда булардан эмне жасалышын биз силер менен азыр билебиз. Демек, мөмө жемиштерден эмнелер жасалат экен? Бул сүрөттө көрүп турасыңар. Бул эмне экен? Билебизби? Демек, бул шербет экен. Компот деп коебуз биз орусчасына. Бул демек мөмө жемиштерден биз шербет даярдайт экенбиз. Жана бул эмне экен? Дагы мөмө жемиштерден эмнелер жасалат? Бул эмне? Бул кыям, варенье деп коебуз. Демек, кыям. Кыям деген сөзү дагы бул 2 муунга ажырайт экен. Демек, муунга бөлүп окуп көрөбүз. Кыям. Демек, бүгүн силер менен биз тапшырма тема боюнча дептерге бүгүнкү датаны жана теманы жазабыз. Жогорудагы мөмө жемиштерди таап, аларды түзүлүшүн, формасын, даамын жазабыз. Ал эми дептерибиздин 69 бет 3 көнүгүүнү аткарабыз. Демек, бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Кийинки сабактан жолукканга чейин саламатта калгыла.